менин каналымдын көрүүчүлөрү, мен силерге ошо бүгүн триангуляция жөнүндө айтып бергим келет эле. Биз деген баягы интернет пайда болуп, баары жакшы маалыматты алып калат экен, аны окуп калат экен деген ошондой бир чоң катага туш келдик да. Биз ойлогонбуз да ушул бүт интернет элдин баарын билимдүү кылат, адептүү, ахлактуу кылат, билимди таратат деп. Бирок андай эмес экен. Көрсө интернет бул деген тескерисинче деле иштеп калышы мүмкүн. Бул деген интернет аркылуу фейктерди жана начар маалыматты, элдерге зыян кылуучу маалыматты таратуу абдан жеңил экен да. Ошон үчүн ушул маалыматтарды триангуляциядан өткөрүү ушундай кандайдыр бир күнүмдүк жашоого керектүү ыкма болуп калды да, керектүү билим болуп калды. Эгерде сен мисалы үчүн президент болсоң же болбосо чоң компаниянын башчысы болсоң, сен деген ушул же жөн элекей жаран болсоң, сен деген өзүңнүн тажрыйбаңа таянып, досторуңа, чөйрөңө таянып, кандайдыр бир информациялык ошол мындай пузырь кылып алат экенсиң да, информациялык кандайдыр бир торчо. Ал торчодо сага керектүү эле маалымат кирип калат да. Тажрыйбаң жок жана сен эч качан ушундай эске албаган маалымат ага кирбей калат. Ошон үчүн сен көп жакшы билимден мындай сырткары калып калат экенсиң да. Ушул нерсе абдан жаман. Эгерде президент болсоң, сага ошо министрлериң берген маалымат эле чын деп эсептеп каласың. Ошон үчүн баягы өлкөдө керектүү реформалар өтпөй калышы мүмкүн. Анткени чындыкка туура келбей калат да. Так ушундай эле эгерде сен компаниянын башчысы болсоң, сен деген ошол сырттан келаткан маалыматты кабыл албай, ичтен сен баягы колуң астында иштеп аткандар маалыматты угуп эле кээ жакшы чечимдерди кылганга кечигип каласың. Мисалы үчүн ошол жапон компаниялар электромобилдерге ишенбей койгон, ички эксперттер айткан электромобилдер жарабайт, болбойт деп. Азыр болсо электромобилдер аябай катуу жакшы сатылып атат. Мындай ДВС автомобилдер сатылуулары басаңдады да. Менеджментин өзгөртүп, баягы президенттерине акционерлер өзгөртүп, эксперттерди өзгөртүп, азыр кайра электромобилдерди жасай башташты да. Ушундай. Бирок кеч да, анткени базарды Кытай компаниялары тез өтүп алды. Корей Кытай компаниялары басып алды. Ушундай нерсе болот да. Жашооңдо деле мисалы үчүн сен туура эмес кайсы бир дары, бул деген сонун дары экен, сонун дарылайт экен деп ичип алсаң, рак болуп каласың, өлүп каласың. Албетте ар бир дарыны текшериш керек да. Бул чын эле жакшы дарыбы, эмеспи? Анын баарын текшериш керек. Ал үчүн ушул триангуляцияны колдонуш зарыл. Триангуляцияны колдонгондо бул деген артиллериядан келген, мурун ошол биринчи замбиректер пайда болгондо, мисалы үчүн сен турган жерге бир замбирек атса, сен ошол жарылууну уктуң, анан сенде 3 киши турат да, 3 киши тең, биринчи, экинчиси, үчүнчүсү айтат да, ушул жерден кандайдыр бир жардыруу үнүндү уктук, ушул жерден снаряд учуп келди деп. Анан үчөө тең картадан линияны тартышат, ошол 3 линия 3 башка жерден киши болуш керек да, 3 линияны тартканда, ал линиялар бир жактан ушундай кесилип кетишсе, ошол жер демек замбирек атылган. Демек ошол жерден душмандын замбиреги турат, ошого атсаң ага тиесиң да. Ушинтип контр замбирек, контр батареялык согуш деген түшүнүк пайда болгон. Бул чындыкты мындай билүү үчүн интернеттен да жардам берет. Мисалы үчүн триангуляцияны колдонгондо ошо пеленгацияга колдонот да. Сен телефонуңду уурдап кетти, 3 базовый станция ошол телефонуң кайда экенин таап коет да, триангуляциянын жардамы менен. Так ошондой эле чындыкты деле тапса болот. Биринчиден ошол чындыкты табыш үчүн эгерде сен кайсы маалыматты уксаң, тез аны Google аркылуу текшересиң. Акыркы жаңылыктардын баарын окуйсуң. Аякта дагы жаңылыктарды жөнүнөн укпай, мындай ишеничтүү булактарга таянып окуйсуң да. Бул расмий сайтпы, мамлекеттик сайтпы, же жөн эле каяктагы белгисиз кайсы бир блогер жасап алган сайтпы, ошону текшересиң. Биринчиден, экинчиден факт-чекерге барасың да, факт-чек сайттарына барып туруп ошол маалыматты текшересиң. Ушул маалымат чынбы, жокпу? Аякта көп жыл бою 10 жылдаган, 20 жылдаган иштеген эксперттер ошол маалыматты текшеришет да, анын өзүнүн пикирлерин айтышат. Ошолордун пикирин угасың. Анан эгерде мисалы үчүн дары болсо же кандайдыр бир аябай маанилүү зат болсо, ал зат боюнча мета-анализди окуйсуң да. Ал мисалы үчүн мета-анализди окумуштуулар жасашат, кайсы бир ошол серепте, анан ошол жүздөгөн окумуштуулардын серебин ошол бир дагы мета-аналитик карап окуп, алардын ичинен жалпы кандайдыр бир маалыматты чыгарат. Ошол маалыматты анан ушундай чыкты деп айтат да. Ошол мета-анализ Google жана эксперттин үчөө бириктирип туруп, 3 маалымат булакын бириктирип туруп, анан сен чындыкты таба аласың. Ошондо айтылган сөз чын эле чын экен деп
чечим кыласың да. Мисалы дары болсо ал дарыны ичесиң, эгерде дарыга начар маалымат болсо ичпейсиң. Президент болсоң туура чечимди кабыл аласың. Эгерде чоң компаниянын башчысы болсоң, ошол болуп аткан өзгөрүүлөргө тез жооп берип, сага атаандаштарды жеңесиң да. Демек триангуляцияны кеңири колдонуш керек. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде жаңы эмки теманы ошол мага кызыктырып атат, мен ошол теманы окугум келет десең, менден ошол кайсы бул маалымат жыйнап келип, изилдөө өткөрүп ошол айтып берсин десең, анда ошол Patreon'дан тапкыла мени. Patreon'дан тап, эгерде мага патрон болсоңуздар, албетте силердин темаңар приоритеттүү түрдө биринчи ошол каналымда каралат, жасалат. Көңүл бургандарга үчүн рахмат, жазылгыла. Чыгып турган ошо Орто Азиядан чыккан контент абдан аз. Ошо Орто Азиядан мындай сыяктуу контент өнүксүн десеңиздер, колдоп бергиле. Көрүшкөнчө.